Бул видеодо адамдардын 98% коркуталган 3 түшүнүксүз видеого түшүп калган кубулуштар тууралуу болот. Эгерде жүрөгүңүз бош болсо, көрбөй эле койгонуңуз оң. А биз видеону баштадык. Сиз көрүп турган бул файлда жайгашкан видео Коста-Рикада жайгашкан таштанды ооруканага тиешелүү видео. 10 жылдап бою бул жерде жайгашкан Дуран санаториясы тууралуу көп айын кептер тарап келет. Бул жерде ар кандай туберкулез жана ушуга окшогон ооруларды дарылап келишкен. Ошол убакыттарда ар кандай оорукчан адамдардын акыбалы начарлагандыгы тууралуу кептер тарап баштайт. Жана түшүнүксүз кубулуштар, түшүнүксүз үндөр, чыңгырыктар угула баштаганда, ал жерде иштеген медайымдар да коркуп, ал эми жан-жанында жашаган адамдар болсо, ал жерден болушунча алыс болууга тырышчу. Ал жер жабылгандан кийин элде тараган аңыз кептер алыскы жактагы адамдарга жетип, ал жерде өз көзү менен көргүсү келгендер көптөп көбөйө баштайт. Ошолордун бири болгон эки жуп барып көрүп ташталып кеткен коридорлордо басынчты каалашат. Бир канча саат жүргөн жуптар жого бир кызыктай түшүнүксүз кубулушту түшүрүп калышат. Venga, ahí atrás soy yo. Көрүнүшүнө караганда ошол учурдагы медайымдардын кийимин кийген адамга окшойт. А сиз бул видео тууралуу кандай ойлойсуз? Комментарийге калтырыңыз. Мындай окуялар үйдө жалгыз калганда көп эле болгондой сезилет. Бул видеодо Гизела Ластре башкалар көрсө артын карабай жүгүрүп кача турган окуяга туш болот. Караңыз, Гизела видеого тартып, жок нерсе менен сүйлөшүп жатат. Мунун себеби ал ага дери жанында турган ручкасы ордунан кыймылдап кеткен эле. Жана ал биринчи окуя эмес. Ага дери мындай кубулуштар көп болуп келген. Ошондуктан ал бул жерде бир нерсе бар экенине күмөн санап калган эле. Болгон күчүн топтоо менен ал кубулушту видеого түшүрүүнү туура көрдү. Болуп жаткан кубулуштарга 1000 шылтоо таппасын, жүрөк баары бир нерсени сезгендей боло берди. Estás jugando conmigo. Si quieres jugar conmigo, mueve algo para que yo pueda saber que estás aquí. Y devuélveme mi palito. Muévete, devuélveme mi palito. Duende, mueve algo si estás aquí. Duende. Mami. Бул видеону көргөнүбүздө бул бут кийимдин кыймылы таң калтырды. Кокус кыймылдап кетти дейин десек, андайга окшобойт. Жана бул биринчи окуя эмес. Гизела муну көргөндөн кийин болгон күчү менен ал жерден качып чыгуу аракетин көрдү. Бул окуяга сиздин оюңуз кандай? Жана ушуга окшогон окуялар сизде да болгонбу? Эгерде болгон болсо, аны да комментарийге калтыра кетиңиз. Номер 1. Бул айдоочу Мексиканын чет жака белинде автобус айдап күндүк ишин кылып жаткан. Ошондой күндөрдүн биринде түшүнүксүз жана коркунучтуу окуяга туш болду.
2 сааттай мурун автобуска бир аял чыгып, жолдун башынан аягына дери түшкөн жок. Автобуста адам калбай, акыркы аялдамага жакын калганда айдоочу ал аял менен сүйлөшүп кетүүнү туура көрүп, сөзгө тартат, өзү жөнүндө сурайт. Коопсуздук камерасы аркылуу ал аялды улам-улам карап сүйлөп кетип жаткан. Аял ким, кай жактан, балдары баардыгы тууралуу айтып берип жатты. Жана бул автобуска адашып отуруп алганын, өзү башка жакка бармак экенин айтат. Айдоочу кайра аркага кетүүсү үчүн автобус паркынан токтоп, 10-15 минутада дем алып, тамактанып, кайра чыкса, ошол автобус менен кайра аркага алып келип коюусун айтат. Ал убакта аялдын добушу чыкпай калган эле. Анда айдоочу камераны карап, артын караса, жол бою сүйлөшүп келе жаткан аял жок. Коркуп таң калып, кол телефонун алып, видеого да тартып алат. Паркка жеткен айдоочу кесиптештерине айтып берип, аны көргөн кесиптештери миң түргөн ушундай болуп кетиши мүмкүн болгон ойлорун айтат. Текшеришет, бирок камера эч кандай бузулган эмес эле. Анда ал аял ким болгон, кантип мындай болушу мүмкүн? Бул суроолор жоопсуз кала берет. Мындан килди паранормалдуу нерселер каалаган убакытта, каалаган адам менен болуп кетиши мүмкүн. Керек болсо, сиз менен.